Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштайбыз. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу айымдар, урматтуу байкелер, урматтуу мырзалар. Бүгүнкү видеобуздун каарманы 69 жаштагы Кадамжайлык Баткен областына караштуу Кадамжай районунун тургуну кадырлуу аксакал жөнүндө айтып бермекчибиз. Уулу кайрылган бизге 16 январь 2024 жылы. Аксакалды үйлөндүрүш керек, атасын үйлөндүрүш керек. Эл катары өзүнүн жарын табуусу керек. Аксакал менен кандай айымдар тааныша алат? Жаш курагы 50 жаштан баштап, мейли 49 жаштан баштап 65 жашка чейинки, 67 жашка чейинки бардык айымдар кайрыла алышат. Жашаган жериңиздер Баткен областынын ичи, же болбосо Ош областынын каалаган районунан болсоңуздар болот. Аксакал өзү 5 мал намазга бекем, ажыга барып келген, даваттарга иншалла барып турат. Өзү аксакал, айылда кадырлуу аксакал. 69 жашка чыкса дагы өзү бир жерде иштейт, жумушу бар, барып келип. Үйүндө келини, өзү, баласы жана неберелери менен чогуу жашайт. Уулу, келини бардыгы өзүнүн атасы, өзүнүн жарын табуусуна тилектеш, ортоктош. Ошого урматтуу айымдар, эч кандай тартынбастан биздин WhatsApp номерге кайрылыңыздар 078 04 05 00 жана комментарийге плюс белгисин калтырып, ушул видеого лайк коюуну, бармакчаны басууну унутпаңыздар. Канчалык ушундай бармакчалар көбөйгөн сайын, комментарийлер көбөйгөн сайын, бул YouTube каналынын алгоритми ушундай экен да, канчалык лайктар көбөйгөн сайын, комментарий жазылган сайын, бул жакшы видео экен, керектүү видео экен деп, ушул видеону башка телефон көтөрүп жүргөн, интернетте жүргөн башка адамдардын колуна салып берет экен да, жайылтып берет экен. Ошон үчүн лайк коюуну унутпайлы. Урматтуу айымдар, сиздердин анкетаңыздарды кабыл алуудабыз. Бардык 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки бардык айымдар бизге кайрылып, өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды WhatsApp аркылуу калтырсаңыздар болот. WhatsApp номерибиз 078 04 05 00. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Дагы айтып кете турган сөз, маалымат. Урматтуу мырзалар, бардык звонокторго жетише албай калдык. Ал эми кимдир бирөөңүздөр таарынып жүргөн болсоңуздар, биз жооп бере албай калдык да. Телефон чалууларыңыздарга, комментарийлерге. Бул жөн эле алдамчылык экен деп мындай жаман күмөндө ойдо болбостон, кайрылып коюңуздар. Инсанбыз да, унутуп калабыз, жетише албай калабыз. Сиздер көпсүздөр, ал эми биз бирөөбүз да. Биз жөнөкөй эле адамбыз, айылда жашайбыз. Өзүбүздүн малыбыз бар, өзүбүздүн үйдө апабыз бар, эжебиз бар. Алар менен алпурушуп, аларга көңүл бурганга дагы көп убакыт кетет экен. Өмүрүбүздүн, убактыбыздын көп бөлүгү, 60-70% ушул мал чарбачылык жана ошо үйдөгү адамдарга коротуп жатабыз. Сиздерди терең урматтоо менен мен Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, сиздер мурда кайрылган болсоңуздар керек, балким. Телефон чалып, биз жооп бере албай калдык да, жетише албай калдык. Ошолор кайра жазып коюңуздар, таарынбастан, бул лохотрон экен деп, алламчы экен, аферист экен деп мындай жаман күмөндө болбосоңуздар, ошолор кайра кайрылып, WhatsApp'тан номериңиздерди айтып, эметсеңиздер, ар бир адамга жакшылыгына жетишкенге аракет кылып атабыз да, бирок эң кымбат убакыт деген нерсе экен. Ошол нерсени бөлө албай жатабыз. Анткени үйдө малыбыз бар. Биз атайын офисте отуруп алып иштеген жокпуз да, үйдө жүрүп эле, мал карап жүрүп, апабызды, эжебизди карап жүрүп эле, убактыбызды бошогон учурда ошо интернетке бөлүп коюудабыз. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Лайк коюуну, комментарий жазууну унутпасаңыздар.